Алейкум ассалам рахматуллахи ва баракатуху. Албетте, эгерде ушундай кылып атканы ушинтип ойносу динине, намазына таасир этип аткан болсо, албетте бул арам иш. Ошону ойноп атып, намазына турбай калып, намаздарын калтырган болсо, бул ачык айкын арам. Кудай Тааладан коркуш керек мындай адам. Же болбосо ошонун аркасынан үй бүлөсүнө жакшы көңүл бурбай калып, үй бүлөлүк милдетти аткарбай калган болсо, бул да арам. Кудай Тааладан коркуш керек. Эми бул памыж деген оюнду ойноо бул жаш бала эмес да, бул эми. Үй бүлө курган, ата болгон адам. Бул оюн деген жаш балдардын оюну. Ошолор ойносо болот өзүнүн ченеби менен дагы, өзүнүн ирети менен дагы. Анан үй бүлөлүү болгон адам ошо Кудай Таала берген убакытты ушундай болор болбос бир эч бир баасыз нерсеге коротуу бул жакшы эмес. Короткондо дагы жөн эле коротуп койсо дагы эчтеке эмес. Бул ошонун аркасынан арамга түшүп, намазын убагында окубай же намазын кечиктирип же уктап калып же үй бүлөсүн жакшы көргөн болсо, бул деген эч качан мусулманга ылайыктуу эмес иш. Балким бул күнөө иш. Ошондуктан Кудай Тааладан корколу эркектер, өзүбүздүн милдетибизди так билип, Алла Тааланын акысын так берип, андан үй бүлөнүн да акысын, бала чаканын да акысын берели. Бул дүйнө деген жалган дүйнө, бул деген убактылуу дүйнө. Биз аялды эмнеге алдык? Бизге эмнеге аял кылып алдык аял кишини? Ошонун акысын берели. Жакшы нерсе үйрөтөлү, жакшы үй бүлө бололу деп алдык да. Анан алып аларды адам катары эсептебей, эртеден кечке жумуштан келгенден кийин кайра жанагында оюнда болсок эмне калат? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат, бир эки адамга берилген эки баалуу жакшылык бар дейт. Ошону көптөгөн адамдар баркын билбейт дейт. Ал эмне дегенде? Бош убакыт жана ден соолук дейт. Анан ушу бош убакытты ушу менен өткөрөбүзбү? Бош убакыты болсо, ошо ашып ташып атса убактысы, ошол убактысында илимге жумшасын, Куран окуганды үйрөнсүн, таалим алсын, диний китептерди окусун. Баардык убактысын ага жумшай албаган болсо, өзүнүн үй бүлөсү менен жакшы маектешин, сүйлөшсүн, аялынын көңүлүн көтөрсүн, бала чакасынын көңүлүн көтөрсүн, балдарына бир нерсе үйрөтсүн, жазганды үйрөтсүн, сүйлөгөндү, Куран окуганды, арабча окуганды үйрөнсүн дегеле акыретке пайда болгон баардык иштерди үйрөтүп ошо менен алек болуш керек да. Чыныгы мусулмандын жолу ушундай болуш керек. Албетте эми эгерде кызыгып кээде ойноп кетем болсо, өзүнүн чени менен чеги менен ойноп, анан дароо намаз зарыл болгон намаздын убактарында токтотуп, анан пайдалуу жашоо менен өткөрүш керек. Анан экинчиден ошол оюндагы ичинде, жанагы ойноп аткан ичинде да арам нерселер камтылбаш керек. Балким жанын ичинде жанагында аял кишинин жылаңач сүрөт же башка нерселер болуп калышы ыктымал. Андан башка туура эмес шариатта тыйып салган нерселер болуп калышы ыктымал. Ошонун баарын этият кылып карап, мусулман өзүнүн динине кам көрүш керек да. Анан жаш балача эле баардык нерсени кыла берген болсок, бул адамга эч качан ылайык келбейт. Ошондуктан ар бир мусулман аял эркектебей Кудай Тааладан коркуп, бул дүйнөдө акыретине пайда бере турган нерсе кылыш керек. Жок дегенде өзүнүн үй бүлөсүнө, балдарына пайда бере турган нерсени аткаранга аракет кылыш керек. Анан бул кыска берилген убакытты жөн эле бир нерселерге өткөрүүбү, бул Кудай Тааланын алдында эч качан пайда бербейт. Анан кыямат күнүнө барганда катуу өкүнүчтө калат. Бирок кыямат күнү ал өкүнүч пайда бербейт. Анткени адам баласы бул дүйнөгө кайра кайта албайт. Аллах субхана таала баардык мусулмандарга туура жолду көрсөтсүн.